Саламатсыңарбы балдар? Ар бир адам жаңы күндү жакшы тосуп алуу керек экен. Эртең менен турганда жагымдуу нерселерди ойлонуп, жылмайып, жаңы күндү жакшы тосуп алсаң, ал күн сен үчүн жагымдуу жаңылыктарга бай күн болот экен балдар. Биз да сабагыбызды жылмаюу менен баштайлы. Кана, бир жылмайып койгулачы. Азаматсыңар. Анда сабагыбызга өтөлү. Бүгүн биз өтө турган жаңы тема сөз жасоочу мүчөлөрдүн түрлөрү. Биз мурунку сабактан балдар сөздөр морфологиялык жана синтаксистик жол менен жасалаарын, уңгуга сөз жасоочу мүчөлөрдүн уланышы менен жаңы сөздөрдүн жасалышы морфологиялык жол болоорун, сөз жасоочу мүчөлөрдүн 4 түрү бар экендигин жана аталыштарын билгенбиз. Бүгүн биз сабакта сөз жасоочу мүчөлөрдүн түрлөрүн билебиз. Сөз жасоочу мүчөлөрдү бири-биринен айырмалап үйрөнөбүз. Мүчөлөр боюнча талдай билүү көндүмдөрүбүздү арттырабыз. Балдар, биз сабакка киришүүдөн мурун сөз түркүмдөрү боюнча эстеп алалы. Кана, сүрөткө карап, суроолорго жооп беребиз. Бул эмне? Бул алма. Алма кайсы сөз түркүмү? Зататоч. Алманын өңү кандай экен? Алманын өңү кызыл. Кызыл деген кайсы сөз түркүмү болду? Сынаточ болду. Бул жерде канча алма турат? Бул жерде бир алма турат. Бир деген сөз канча деген суроого жооп берип, кайсыл сөз түркүмү болду? Санаточ болду. Кайсы жемишти айтып жатабыз? Бул жемишти айтып жатабыз. Мында затты же белгилерин атабай, аларды жалпылатып көрсөтүп тургандыгы үчүн кайсы сөз түркүмү болот? Ататоч сөз түркүмү болот. Балдар, биз сөз түркүмдөрүнүн айрымдарын эске алдык. Бул сөз түркүмдөрү эмне үчүн атооч сөздөр болушаарын мурунку сабактан билгенсиңер. Эсиңерде барбы? Мында атооч сөздөр заттарга, нерселерге гана тиешелүү. Ал эми этиш сөздөр кыймыл аракеттерге тиешелүү. Балдар, бул сүрөттөрдө кандай сөз байланыштырып турат? Кана, ойлонгулачы. Силер туура таптыңар. Бул жерде балык уулоого керектүү буюмдар турат. Ошондуктан биз балык деген сөздү алалы. Эми балык деген сөзгө ч мүчөсүн улай турган болсок, балыкчы деген сөз пайда болду. Балык деген сөз менен балыкчы деген сөздүн айырмасы кандай? Балык жаны бар болсо, балыкчы балык уулаган адам дегенди түшүндүргөн кесиптик сөз. Эми ушундан тыянак чыгаргылачы. Ч мүчөсүнүн касиети кандай экен? Демек, балдар, бул көрүнүштөн ч мүчөсү уланган баштапкы сөз башка маанидеги сөзгө айланды. Демек, балдар, бул көрүнүштөн ч мүчөсү уланган баштапкы сөз башка маанидеги сөзгө айланды деген тыянак чыгарсак болот. Балдар, өзүңөр жогоруда күбө болгондой, ч мүчөсү сыяктуу сөздөрдөн башка сөздөрдү жасай ала турган көптөгөн мүчөлөр бар. Бул мүчөлөр жөнүндө биз мурунку сабакта да айтып кеттик эле. Анда төмөндөгү сүрөттөр аркылуу эске салалы. Балдар, бул жерде дептер деген сөзгө суроо бергиле. Эмне?
Дептер. Эмне деген суроого жооп берген сөздөр заттын атын билдирген сөздөр, балдар. Демек, бул жерде атооч сөз турат. Сол жагында эмне кылып жатат деген суроо аркылуу этиш сөз экендиги дайым болду. Эми сүрөттөрдүн катары менен сөз жасоочу мүчөлөрдүн түрлөрүн аныктагыла. Биз мурунку сабакта сөз жасоочу мүчөлөрдүн түрлөрү менен таанышканбыз, балдар. Сүрөт аркылуу алар 4кө бөлүнөрүн эске салдыңарбы? Демек, сөз жасоочу мүчөлөр атооштон атооч, атооштон этиш, этиштен атооч, этиштен этиш жасоочу мүчөлөр болуп 4 түрү бар экендигин эске алдык. Атооштон атоош жасоочу мүчөлөр жогоруда көрүнүп турат, балдар. Алардын айрымдарынын уланышы менен сөздүн маанисинин өзгөрүшүнө көңүл бургула. Кат, чы, токчулук, айылдаш, адепсиз, достук, акылдуу, айдай, терчил, атчан, китепкана, Кыргызстан, китепкөй, Элимпоз. Балдар, силер көрүп турган сүрөттөргө ылайыктуу мүчөлөрдү колдонуп, атоош сөздөрдү жасап, дептериңерге жазгыла. Эмесе силерге бир аз жардам берейин. Бул жерде кана, чан, кер деген мүчөлөрдү кошуп иштегилечи. Кана, балдар, жаздыңарбы? Бизде китеп, ат, дары деген атооч сөздөрдөн китепкана, атчан, дарыгер деген башка маанидеги атооч сөздөр пайда болду, Эми ушул көнүгүүгө байланыштуу эреже ойлоп тапкылачы. Балдар, жогорудагы жасалган сөздөргө карап, кандай жыйынтык чыгарсак болот? Көнүгүүлөрдү аткарууда эле байкалды, Демек, атоош сөздөрдү жасаш үчүн ага атоош сөздөрдү жасоочу мүчөлөр улануу керек экен. Балдар, бул жерде атооштон этиш жасоочу мүчөлөр жазылып турат. Аларды эске сактоо менен бирге видео аркылуу мүчө уланганда жаңы сөздөрдүн жасалышына көңүл бургула.
Эми балдар, кийинки көнүгүүнү аткарып көрөлү. Улууну сыйла, кичүүнү урматта. Алды менен өзүң сына, анан эл сынасын. Улуу кишиге биринчи амандаш. Оорудан өзүң сактан, эрежелерди аткар. Бул сүйлөмдөрдөн этиш сөздөрдөгү сөз жасоочу мүчөлөрдү белгилегиле. Этиштерге уланган мүчөлөрдү туура белгиледиңерби балдар? Анда текшерип көргүлө. Бул сүйлөмдөрдө этишти жасаган мүчөлөр сыйла, урматта, сына, сынасын, амандаш, сактан, аткар деген сөздөрдө кезикти. Мында эмнени байкадыңар? Бул жерде атоош сөздөргө ла, а, сын, лан, ар мүчөлөрү уланганда этиш сөздөр жасалды. Демек, этиш сөздөрдү жасоочу мүчөлөрдүн жардамы менен атоош сөздөрдөн этиш сөздөр жасалат деген тыянак чыгарууга болот экен балдар. Анда этиштен атоош жасоочу мүчөлөрдүн жасалышына көңүл бургула. Гыч, алгыч, мак, оймок, ынды, кесинди, кийим, мыш, турмуш, ма, сайма, гы, күлкү, мал, ташымал, ык, жыртык. Бул мүчөлөр этиштен атоош жасоочу мүчөлөр болду. Мындан сырткары этиштен этиш жасоочу мүчөлөргө каз, ырка, ай, ык, сыра, ан, сын мүчөлөрү да кирет. Эми кийинки көнүгүүнү иштеп көрөлү. Балдар, бул жерде ал деген этиш сөздүн жасалышын үлгү катары колдонуп, төмөндөгү этиш жасоочу мүчөлөрдү пайдаланып, сөздөн сөз жасап, дептериңерге жазгыла. Көнүгүүнү аткарып бүттүңөрбү балдар? Анда аткарылышын салыштыргыла. Бул жерде берилген көн, быш, чап, жет деген сөздөр баары этиш сөздөр. Көн деген уңгу сөздөн көндүр, көнүк, көнүктүр, көнүш деген этиш сөздөр жасалды. Быш деген уңгудан бышыр, бышык, бышыктыр, бышыш деген жаңы сөздөр пайда болду. Чап деген этиштен чапкыла, чаптыр, чабыш, чапкыз деген сөздөр пайда болду. Жет деген этиштен жеткир, жеткиз, жеткиле, жетиш деген сөздөр жаңы жасалды. Силер да ушундай этиш сөздөн этиш сөздөрдү жасай алдыңар деп ишенип турам балдар. Эми балдар, тандаган тазга жолугат деген сөздү талдап көрөлү. Мында тан этиш сөздүн уңгусу. Да мүчөсү кошулганда этиштен этиш жасалды. Мында ла мүчөсү да вариантында берилди. Ган мүчөсү форма жасоочу мүчө. Анткени этиштин өзгөчөлөнгөн формасы болуп саналат. Тандалган деген сөзгө карап, тандоо деген сөздүн негизи десек болот. Тазга деген сөздө га мүчөсү жөндөмө мүчөсү.
сөз өзгөртүүчү мүчө. Жолугат деген сөздө жол деген атоош сөздөн ык мүчөсү этиш сөздү жасады. Ат айкын келер чак биринчи жакта турат. Форма жасоочу мүчө. Эми балдар, жогорудагы талдоого карап, классташтар деген сөздү оңго мүчөгө ажыраткыла. Эми талдаган сөздөрдү салыштыралы. Класс деген сөздүн оңгусу таш, сөз жасоочу мүчө. Тар, сөз өзгөртүүчү мүчө болду. Класс деген сөздөн классташ дегенде атоош сөздөн атоош сөз жасалды. Классташ деген сөзгө көптүк лар мүчөсү уланганда сөз лексикалык маанисин өзгөрткөн жок. Классташ деген сөздүн гана көптүктүрүн билдирди. Лаш мүчөсү оңгу сөздүн акыркы тыбышы с каткалаң тыбышынын ыңгайына карай таш болуп айтылды. Мындай көрүнүш лар мүчөсүндө да байкалды балдар. Мүчөлөрдүн улануусунда бул сыяктуу көрүнүштөр кеңири учурайт. Ошондуктан ушул сыяктуу мүчөлөрдүн варианттарын да өздөштүрө билүү керек. Балдар, этишке мүнөздүү мүчөлөрдүн баары эле сөз жасоочу мүчө боло бербейт. Этиштин ыңгайлары, мамилелери, чак, жак мүчөлөрү, этиштин өзгөчөлөнгөн формалары, этиштин терс формасы сөз жасоочу мүчө боло алышпайт. Көбүнчө алар форма жасоочу мүчөлүк милдетти аткарышат. Сөз жасоочу мүчөлөр аркылуу жасалган сөздөр кайсы жол менен жасалды? Морфологиялык жол менен жасалды. Морфологиялык жол менен жасалгандыгын кантип далилдейсиңер? Оңгуга сөз жасоочу мүчөлөрдүн уланышы аркылуу жаңы сөздүн жасалышы морфологиялык жол деп аталат. Морфология сөздүн грамматикалык касиеттерин ачып, изилдеп үйрөтөт. Сөздүн курамын, сөз жасоонун жолдорун, сөз түркүмдөрүн окутат. Эми балдар, өз билимиңерди текшергиле. Ойлонууга убакыт берилбеген 5 суроого бат-баттан ылдам жооп бергиле. Кайсы сөздө атооштон этиш сөз жасалды? Туура жообу жолук. Сөз жасоочу мүчөнүн белгиси кайсы? Сөз жасоочу мүчөнү шыйпырча менен белгилейбиз. Кайсы сөздө этиштен этиш сөз жасалды? Тур, этиш кыз мүчөсү кошулуп тургуз деген сөз туура жооп болду. Кайсы сөздө этиштен атоош жасалды? Туура жообун карап көрөлү балдар. Туура жообу тапшырма. Кайсы мүчө атооштон атоош сөздү жасай алат? Сыз мүчөсү атооштон атоош сөздөрдү жасай алат. Балдар, силер жогорудагы көнүгүүлөрдү аткаруу менен сөз жасоочу мүчөлөрдү айырмалап билүү көндүмдөрүнө ээ болдуңар. Эмесе биз сабак мезгилинде кандай көндүмдөргө ээ болуп, кандай билимдерди алдык деп ойлойсуңар? Биз сабактан сөз жасоочу, сөз өзгөртүүчү, форма жасоочу мүчөлөр бар экендигин билдик. Аткарылган көнүгүүдөн жыйынтык чыгаруу менен эрежелерин аныктоо, сөздүн мүчөлөрүнө талдоо жүргүзүү, алган ар бир маалыматты көнүгүү менен бышыктоо, айырмалай билүү, суроолорго жооп берүү менен бирге сөз жасоочу мүчөлөрдү бири-биринен айырмалап үйрөндүк. Мүчөлөр боюнча талдай билүү көндүмдөрүбүздү арттырдык.
Балдар, сабактан кийин жумуш деген сөзгө ылайыктуу мүчөлөрдү улоо менен өзүңөр көрүп турган гүлдүн желекчелерин толтургула. Анда эмесе сабагыбыз аягына чыкты. Бүгүнкү сабак силер үчүн пайдалуу болду деген ой менен сабагымды аяктайм. Кийинки сабакта жолугушканча сак саламат болгула.